Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен сырдык сөздөр жөнүндө маалымат алмакчыбыз. Ал сырдык сөздөрдү түшүндүрүп берүү үчүн Рыскелдиев аттуу кызарлык кызмат силер менен болмокчу. Сабактагы максатыбыз ички сезимди билдирген сырдык сөздөр жөнүндө түшүнүк алабыз. Сырдык сөздөргө мүнөздүү болгон өзгөчөлүктөрдү, ички сезим жана эрктик маани берүүдөгү эмоционалдык, экспрессивдүүлүк сөздөрдү ажырата билебиз. Башка сөздөрдүн маанисин айырмалай алууга машыгабыз. Алгач текстти окуйбуз балдар. Маймылов боз үйдөн чыккан Зулайканы кылыктана чакырды. Зулайка, могу сенин портретиңди тарттым, деди Маймылов сүрөттү кызга каратып. Рахмат, деди Зулайка сүрөткө кызга карады. Жакшы тартыптыр, деди үйдөн чыккан Зулайканын энеси. Бурул. Айдар, сен сыначы? Айдар сүрөттү жактырган жок. Алда байкуш-ай, деп чойчуңдады Зулайка. Аңгыча апийим сүрөттү жактырбай карап. О, жашасын Маймылов. Ура! Жолдоштор! Деп эки колун көтөрдү. Фу, чынын айтсам, муну мен деле жактыртмакмын. Алда Кудай, деди Зулайка. Дал ушул кезде короодогу иттер айылда түп көтөрө, ызычы түшүрүп, маңдайдагы бетти карай чуркашты. Балдар айылдын иттерин айгакташты. О, жолборс, ал! О, туфайт! Ал! Ай, Балтек, айдайт! Айдайт! Киреше, ал! Дешти. Демек балдар, өзүңөр байкагандай, биз тексттеги кайсы сөздөргө байкасаңар, байкоо жүргүзөбүз. Анда эмесе булунда башкача интонация менен, башкача маанайдагы ички сезимди билдирген сөздөрдү көңүл бурсуңар. Рахмат. Байкуш-ай. О, ура! Фу! Алда Кудай. О, ай! Деген сөздөрдү байкасаңар болот. Демек, бул жерден бул сөздөрдүн өзү эле ал текстке карата башкача маанайдагы айтылган сөздөр экендигин тексттин мазмунун окуганда көрдүңөр. Туура таптык балдар. Анда эмесе эс алсак, ким көп балык кармайт? Сөздөрдү окуп көргүлөчү. Эгерде ушул оюн менен ойнойлу. Эгерде сөзүбүз сүрөттөгү жаныбарлардын ордунда болсок, кандай сөздөрдү айтат элеңер? Балык кармайбыз оюнубузду. Пай-пай. Ай. Ой. Охо. Кокуй. Бали. Деген сөздөр турат. Демек балдар, өзүңөр байкап тургандай, бул сөздөр кандай маанайда айтылгандыгын көрдүңөр.
Демек сырдык сөз эмне экендигине токтолсок. Жогоруда биз берилген сөздөрдү байкаганыңардай, алар ички сезимди билдирген сөздөр экендигин көрдүк. Анда эмесе сырдык сөздөргө кенен токтолсок. Сырдык сөздөр деген адамдын ички сезимдерин жана айбанатка карата болгон эрктик мамилесин билдирет. Сырдык сөздөрдүн башка сөз түркүмдөрүнүн айырмачылыгына токтолсок, лексикалык маанилик жактан адамдын түрдүү эмоционалдык сезимдерин, кубануу, өкүнүү, таң калуу жана башка маанилерди билдирет. Мисалы, бах, бүгүн кандай керемет, токто кыйргашка деп адамдын ички мамилесин билдирип атат. Ошондой эле морфологиялык жактан алсак, сырдык сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөр уланбайт. Айрым учурда сөз өзгөртүүчү мүчөлөр уланат. Мисалы, ой тобо, ушундай да болот экен ырлар укмуш беле эмес беле чиркиндин. Демек, чиркиндин деген сөзгө илик жөндөмөнүн сөз өзгөртүүчү мүчөсү уланып турат. Ал эми сүйлөм мүчөлөр менен байланышпайт жана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт. Мисалы, кокуй, биз концерттен кечигип калыптырбыз. Кийин биз эмне кылыптырбыз? Кечигип калыптырбыз. Эмнеден кечиктик? Концерттен. Демек, кокуй деген сөз чочуганды билдирип жатат. Бул сырдык сөз. Ал эми астын сызбагандыгын өзүңөр байкап турасыңар. Демек, сүйлөмдүн мүчөсүнүн милдетин аткарбайт. Пай-пай, үйүңдү келтире салыптырсың. Эмнеңди, үйүңдү эмне кылыптырсың? Келтире салыптырсың. Пай-пай деген бул дагы ички сезимди билдирип турат, бирок астын сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт. Демек, астын сызбайбыз. Ошондой эле сырдык сөздөр маанисине карай 3 топко бөлүнөт. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр сүйлөөчүнүн ар түрдүү ички сезимин анын айлана чөйрөгө тыңдоочусунун кыймылына, сөзүнө карата болгон мамилесин билдирет. Мисалы, бах, көлдүн чалкып жатканын карачы дейт. Ал эми эрктик мамилени билдирүүчү сырдык сөздөр сүйлөөчүнүн кеби кимди көздөй айтылгандыгына жараша эрктик мамилени билдирет. Алар 2 топко бөлүнөт. Адамдарга карата эрктик сырдык сөздөр, айбандарга карата эрктик мамиле айтылуучу сөздөр. Демек, тек ушундай адатыңды токточу, бул адамдарга айлап атат. Так, токто, чабдарым десек, бул болсо жаныбарларга карата билдирген сөздөр. Ал эми турмуштук мамилени билдирүүчү сырдык сөздөр адамдын турмуш тиричилигинде ар кандай шарттарда коштошууда, учурашууда, жооп берүүдө, алабалды суроодо, көрүшүүдө, ыраазы болууда, канааттанган учурда колдонот экен. Мисалы, Кудай жалгагыр, келип калгаң жакшы болбодубу деген маанидеги сөздү алсак болот, сүйлөм мисалды алсак болот. Боштуктарга ылайык сырдык сөздөрдү жайгаштырабыз. Керекке жарайт бекем, эл билбейби, сөйкөнбөй эшикке чык. Биздин Санжар кадимки чоң жигит болгон турбайбы? Жүрөгү оргор жарылып кетебиз. Демек, астында таяныч сөздөр берилди. Ошол таяныч сөздөрдү туура коебуз. Туура айтасыңар. Керекке жарайт бекем. Ботом, эл билбейби? Мыш, бутка сөйкөнбөй эшикке чык. Ойбой, биздин Санжар кадимки чоң жигит болгон турбайбы? Арбагыла айландайындар. Жүрөгү оргор жарылып кетпедиби? Демек, балдар, азыр силерден бул сүрөттөргө токтолсок. Кайсы сүрөт кандай маанайдагы айтылган сырдык сөздөр кайсы учурда колдонгондугун, кандай сезимди билдирет, силер менен биргеликте сүрөттөн аныктасак. Алгачкы 1-чи сүрөттө 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы сүрөттөр турат. Ар биринде адамдын ар башка абалда тургандыгын билдирүүчү сырдык сөздөр турат. Демек, кайсы сырдык сөздөр кандай сезимди билдиргендигин силер менен чогуу көрөбүз. Албетте, биринчиси бакыт, ал кубанган учурдагы абал экен. Кайгырган учурдагы, экинчиси, үчүнчүсү коркунуч учурунда,
4-нчү жийиркенген учурда, 5-нчи ачууланган учурда, 6-нчы таң калган учурда болот экен. Демек балдар, өзүңөр байкагандай, бул жерде албетте сөз түрдө сырдык сөздөр аркылуу адамдын эмоционалдык абалын берсек болот. Анда эмесе маанисине карата сырдык сөздөр канчага бөлүнөт экендигин силер менен аныктадык. Ошондой эле бул жерки 3 бөлүктөн турат. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр, эркти билдирүүчү сырдык сөздөр, турмуштук мамилени билдирүүчү сырдык сөздөр турат. Ушуларга туура астындагы таяныч сөздөрдү алып барып жайгаштырсак, кимиси кайсынысы кайсы жерге дал келгендиги көрүлөт. Туура. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр пай, кокуй, чиркин, кап. Эркти билдирүүчү сырдык сөздөр күчү, алдей, тай. Демек, бул жерде адам менен жаныбарларга карата айтылган сөздөр экен. Турмуштук мамилени билдирүүчү сырдык сөздөр. Ассаламу алейкум, кош деген сөздөр турат. Эми балдар, силер жогоруда байкагандай, кандай мааниде кандай сөздөр кайсы учурда колдонулгандыгын, ал деги эле адам үчүн кандай кызмат аткаргандыгын күбө болдук окшойт. Ички сезимди билдирген сырдык сөздөр болот экендигин дагы аныктадык. Тастыкташ үчүн биз балдар алган билимдерибизди үйдөн дагы бир ирет бышыктап келсек экен, анда эмесе сүрөткө көңүл бургула. Кандай сезимдерди байкай алдыңар? Ар биринде бир эле балыктын ар кандай абалда тургандыгын байкап турасыңар. Ошол сүрөт боюнча текст түзүп келебиз үйгө тапшырма. Ал жерде сөз түрдө сырдык сөздөрдүн катышы маанилүү болуп эсептелет. Ошондуктан ошол сырдык сөздөрдү катыштыруу менен текст жаратып келесиңер. Каалаган маанайда, каалаган жанрда текст түзүп келесиңер. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.